Бүгүн 1-июнда Бишкек шаардык сотунда саясатчы Жеңиш Молдохматовдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча арыз каралды. Буга чейин оппозициялык саясатчынын жактоочулары баш коргоо чарасын үй камагына алмаштыруу боюнча шаардык сотко арызданган. Бирок жыйынтыгында Бишкек шаардык соту Жеңиш Молдохматовду 6-июлга чейин номер 1 тергөө абагына камакта калтыруу чечимин чыгарды. Ал эми саясатчынын тарапташтары соттун чечимине нааразычылыгын билдирип, имараттын алдында митинг уюштуруп, Молдохматовдун күнөөсүз экендигин айтып, аны чыгарууну талап кылышты. Молдохматовқа! 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 Мындан сырткары Молдохматовдун жактоочусу Кантемир Турдалиев дагы соттун чечими акыйкатсыз болгондугун айтат. Баягы райондун 6-июлга чейинки камакка алуу ошону калтырсалды ичинде. Туура эмес менин көз карашым боюнча. Менин көз карашым боюнча ошол жерде соттордон 3 сот турду. Бирөө жерде карап турду, бирөөсү тескери карап турду. Менин көзүмө караган жок да. Видно было, они сами понимают, что ничего не могут сделать. Ал эми митингке келген жарандык активист Тилек Маткурьянов Жеңиш Молдохматовдун өз оюн айтып, бийликти сындаганы үчүн ак жеринен камакта отурганын айтып, бул так эле репрессиялык куугунтук деп баалады. Ал тургай жарандык активист Жеңиш Молдохматов Конституцияга каршы борборунун лидери болгондуктан да мындай иштер болуп жатат деген ойдо. Азыркы Жеңиш Молдохматовдун камакта отурганы бул түздөн түз 100% саясий репрессия. Себеби Молдохматов өзүнүн ой пикири үчүн, өзүнүн көз карашы үчүн жана бийликти туура эмес жүргүзүп жаткан саясат үчүн сындап келген. Ошондой эле Молдохматов Конституцияга каршы борборунун лидерлеринин бири. Бардык бүгүнкү бийликтин туура эмес жүргүзүп жаткан саясатынын сындап келген. Ал эми бийликтин саясаты туура эмес экени мына бүгүнкү күндө биз көрүп жатабыз. Ак жеринен отурат, өзүнүн ой пикири үчүн отурат. Молдохматовго коюлуп жаткан айып боюнча мыйзам эгерде бардыгына бирдей болгондо, президенттин командасынын жарымы бүгүн түрмөдө отурмак. Себеби Молдохматов октябрь айлары боюнча бүгүн отурат түрмөдө, башаламандыкты уюштурду деп. Бирок ошол башаламандыктын арты менен Садыр Жапаров өзүнүн командасы менен бийликке келди. Молдохматов эч кандай ак үйдүн заборун аттап өткөн эмес, аттап өтөм деп шымынына жырткан эмес. Ошон үчүн бирок башаламандыкты уюштурду деп коюлуп аткан айып эч кандай негизсиз жана далилсиз, бул 100% саясий көз карашта кетти. Жеңиш Молдохматовдун бир тууган эжеси Айгүл Молдохматова да инисинин камалышын акыйкатсыз жана таптакыр акылга сыйбаган көрүнүш деп эсептеди. Анткени эжесинин айтымында октябрь окуяларында бир гана Жеңиш Молдохматов чыккан эмес, андан дагы башка бир топ саясатчылар жарандар болгон. Ошол эле учурда ал октябрь революциясы аркылуу азыркы бийликтин такка келгенин эскертип өттү. Андыктан Молдохматова бийликке кайрылып, Кыргызстан үчүн күйгөн жигиттерди кармабай, тескерисинче аларга колдоо көрсөтсө болмок деп нааразы болду. Бүгүн өзүңүздөр билгендей эле акыйкатсыз камалган Жеңиш Молдохматовдун баш коргоо чарасы бүгүн каралып жатат. Мына ошол себептен ушул жерде бир туугандары эмес, Кыргызстандын бардык булуң бурчунан элдер келип отурат. Биз талап кылат элек, акыйкатсыз Кыргызстандын келечеги кең болот. Кыргызстан мындан ары өнүгөт десек, ушундай акыйкат ачык сүйлөгөн балдарды камоону токтотуп, ал балдарга кол сунуп, наоборот иштешүү керек деп ойлойм. Себеби бул эч кандай коюлуп жаткан күнөө, эч кандай акылга сыйбаган, туура келбеген күнөө болуп атат. Себеби ошол күнү 5-октябрда бир гана Жеңиш Молдохматов жалпы-жалгыз площадьта жүргөн эмес. Ал жерде бүткүл Кыргызстан, бардык эл ошол жерде чогулуп, керек болсо ошол Садыр Жапаровдун эркиндикке чыгуусуна мына ушул жигиттердин аркасы менен ушул киши эркиндикке чыгып, азыркы учурда бийлик башында отурат. Эгерде элдин, карапайым элдин мүддөсүн укса, ушундай жаш балдарды камоонун ордуна Кыргызстандын экономикасын, Кыргызстандын келечегин ойлоо менен өнүктүрөт деген биз терең ишенимдебиз. Белгилей кетсек, саясатчы Жеңиш Молдохматов буга чейин президент Садыр Жапаров баш болгон бийликти сындап келген. Ал тургай Молдохматов Жапаров демилгелеген баш мыйзамга каршы экенин билдирип, Конституцияга каршы борборун жетектеп, жаңы баш мыйзам кабыл алынса, бийлик упуризацияланушу мүмкүн экенин байма-бай айткан. Ошондой эле саясатчы Кемпирабад суу сактагычынын жээгинен Өзбекстанга жер берүүгө каршы чыгып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин иш-аракетин сынга алган. Мындан сырткары Молдохматов Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасында
ок атууларды алдын алууга аракет кылган жок деп сындап, анын отставкасын талап кылган. Камчыбек Ташиев болгон УКМКнын төрагасы ага эч кандай, эч ким ыйгарым берген эмес. Ал чегараны жана коопсуздукту сактай турган адам. Ал ички жана тышкы душмандардан мамлекет жана мамлекеттин элин коргой турган адам. Ал эми чыгымдарды толтуруу, аны эсептөө жана кайсы тарапка кандай кайрылуу бул бир гана президенттин жоопкерчилиги. Ошондуктан Садыр Жапаров, урматтуу президент, Камчыбек Ташиевди тез аранын ичинде бүгүн тең калтырбай кызматтан бошотушуңуз керек. Эске сала кетсек, саясатчы Жеңиш Молдокматов 8 майда 1 май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалган. Буга себеп катары Ички иштер министрлиги Молдокматовго алгач былтыр Октябрь революциясына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деген айып менен кылмыш жаза кодексинин 245-беренеси имараттарды жана курулмаларды басып алуу боюнча айып таккан. Бирок кийин аны өзгөртүп жаза кодексинин 264-беренеси тагыраагы массалык башаламандыкты уюштуруу деп өзгөртүлүп, 1 май райондук соту 6 июлга чейин камакка калтырган.